Оловель. Это страшный орел требуется. Жақсы мыняққа кетіптір біреу чи? Біреу о әлсе ояқта жатады. Осыны айтам да. Мына жаққа. О өрексіз шот. Адамдар түшпеттір, кәлләсін көрдіңіз бе? Кәлләсі жаңы болыптыр. О, ерекс екен оған. Айда. Жаңа болыптыр, а? Бүгін 20-сы. Той башталды дағы мынаке. Немеге жетпей тоқтауылға. Сонdan кейін. Той башталды. Бұзаға кетті мынаке. Ayda ötkürtüz. Ketdi makina. Унанын тормозу иштебей сууга түшүп кеткен Койташтагы жүрөк үшін алган жол кырсыгы. Койташ айылында оор жол кырсыгы катталып, унаа жолдон чыгып кетип сууга түшүп кеткен. Алдын ала маалыматтарга караганда кырсыкка унанын тормоз системасынын иштебей калышы себеп болгон. Окуя болгон жерден тартылган кадрлар социалдык тармактарга тарап, көпчүлүктүн кабатырлануусун жаратты. Чет өлкөлүк жаран кичинекей кыздардын номерин сурап жүрөт деген видео тарады. Социалдык тармактарда чет өлкөлүк жаран кичинекей кыздардын номерин сурап жүрөт деген видео тарады. Видеонун автору ата-энелерге кайрылып, балдарына көңүл бургусун суранган. Таласта тергөөчү аял кесиптешинин 2 тишин түшүрө сабаган. Таласта милиция кызматкери кесиптеши бетке чаап, тиштери сындырып койгонун билдирди. Киши окуянын видеосун соц тармактарга жарыялаган. Кадрларда жаңжал учурунда аял кызматкери укук коргоочунун бетине чаап жибергенин көрүүгө болот. Облустук милициянын маалыматына ылайык окуя 13-июнда наркология мекемесинин имаратында болгон. Жаңжалдын катышуучуларынын бири тергөөчү, экинчиси райондук ички иштер башкармалыгынын кадрлар боюнча орун басары. Тергөөчү кесиптешинин үстүнөн ары жазган. Окуядан кийин экөө тең медициналык кароодон өткөн. Натыйжада тергөөчү мас абалда болгону, ал эми кадрлар боюнча орун басары соо экени аныкталган. Бул факты боюнча кызматтык текшерүү жүрүп жатат. Оюнчукта эли агып, Баткенде болгон сел унаны агызып кетти. Бул тасма социалдык тармактарда тараган. Кадрдан сел агымы Nexia унасын оюнчукта эли агызып баратканын көрүүгө болот. Унаанын ичинде айдоочу бар же жок болгону азырынча белгисиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги толук маалыматты кийинчерээк берерин билдирди. Таластын 40 казык айылында мөндүр нөшөрлөгөн жаңмыр жаап жатат. Бүгүн 20-июнь күнү Талас районунун 40 казык айылында мөндүр жаады. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Маалыматка караганда мөндүр саат 14:08 башталды. Анын арты нөшөрлүү жамгырга айланды. Булак турмуш кенже. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Банк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи.
Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Карагачы машина түшүп турат. Азыр эми чыгарыштын планын ойлоп атабыз эми. Ё-моё. Кандай болсо да, мына сага. Айда, о, Ниваны айда ояка. Ооба. Айда, өтүп кетесиң. Кетти. Кетти машина. Şunu bile teyitine Kaydıran sebebi Talaslı Kayanlık İçkifteli bölümünün yetekçilik tarafından birinde bana mağaralı emez bizim oşol yerде işleyen değişik hizmetkarlarga dair yetekçilik tarafından abdan jaman kısım көрсөтүлүп келет. Негизи акыйкат жок. Күнү түнү иштейбиз. Өзүбүз укук коргоочу болуп иштеп келебиз. Элдердин укугун коргоп келебиз. Ал эми биздин жетекчилик тарабынан абадан өтө эле кысым болуп келет бизге. Биздин кызматкерлер аны жетекчиликтен корккондуктан эч кимге кайрылган жокпуз.